Ассаламу алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар. Саламатсыздарбы, түгөйлөр таймашын чыдамсыздык менен көрүп көткөн биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр. Жакшы аял асманга учурат, начар аял жерге кулатат демекчи. Сахна артында жакшы аялдардын колун жетелеп биздин түгөйлөр даяр, сиздер да даяр туруңуздар. Ажарлуу аял адамдын периштеси. Акылдуу аял эркектин шериктеши демекчи, акылдуу ажарлуу жубайлар менен биздин таймашка катышканы жылдыздуу түгөйлөр келип отурат. Миң уккандан бир көр демекчи, анда эмесе биз сиздер үчүн бүгүнкү берүүбүздүн катышуучуларын тааныштыралы. Бул жигит аябай таланттуу куудул, юморист, актер, автор жана албетте эле азыркы акыркы учурларында кино продюсери болуп жүрөт. Аны менен биргеликте эң белгилүү ырчылар менен жанында колуна кол, бутуна бут болгон таланттуу менеджер. Мунун баары Адил Урдинов жана сүйүктүүсү Жаркын, тосуп алыңыздар. Хей! Опа! Ай, баракелде. Саламатсыздар, кош келипсиңер. Биздин бүгүнкү таймашка кош келиптирсиңер. Негизи эле Адил мырза, айтсаңыз, силердин үй бүлөдө ким жарышка көбүрөөк жакыныраак? Биздин үй бүлөдө өз ара калыптанып калган бир мыйзам бар. Биз өз ара китеп окуу жана башка нерселерден жарышабыз. Ошондуктан экөөбүздүн ортобузда жарышуу бар, бирок бүгүнкү күнгө чейин ал конкурста жубай мутуп келет. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Төрдөгү орундук сиздердики. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таймашка, бүгүнкү биздин жарышка жалаң гана белгилүү актерлорду жана блогерлерди чакырганбыз. Кийинки таймашыбыздын катышуучулары болсо белгилүү актер, блогер, автор жана ошондой эле Кошунаны тандабайт сериалындагы Адилеттин ролун жараткан жапжаңы үй бүлө. Бектур Усенов жана Айзат кол чаап тосуп алалы. Жаңы эле курулган үй бүлө бүгүнкү биздин таймашка келип отурат. Кош келиптирсиңер. Ооба телегөрүүчүлөр, бул жанагылар. Бул жанагы бала. Башка кыз менен тартылып атпады беле? Деп аткан бала ушул. Ай, жаштар келгиле, бизге жакыныраак келип бергиле. Албетте эле эми Бектур азыр кыла турган нерсебиз биздин берүүбүздүн форматына жатпайт, бирок улуу элдин салтына башыйп, бизди миллиондогон кыргыз эли көрүп атат, чет өлкөдөн көрүп атышат. Ошондуктан жаш үй бүлөдөн бир бел бүгүп жүгүнүп берип койгулачы, өтүнүч. Сиздер жүгүнүп койгула, экран артында турган көрүүчүлөр бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Кош келиңиз, Алкыш койсун сиздерде. Ийгилик каалайбыз дагы, төргө узатабыз. Рахмат. Ардактуу замандаштар, ардактуу телегөрүүчүлөр, 3-чү түгөйдү тосуп алууга даярданыңыздар. Бул жигит жашоодо аябай спортко кызыккан жигит. Чебер жигит десек да жаңылышпайбыз. Өзү менен сахна артында сүйлөшүп атканда, эгерде чыгармачылык эмес болсо, байке мен деген жок дегенде азыр барып туруп UFC'де мушташ жүрмөкмүн дейт, ага дагы биз кошулабыз. Белгилүү куудул, актер, Алтын бала сериалында тартылып миллиондогон жаш өспүрүмдөргө мотивация кылган Алтынбек Казакбаев жана сүйүктүүсү Акылай тосуп алыңыздар. Амесе, браво! Карачы, саламатсыңар, кош келиптирсиңер түгөйлөр таймашына. Алтынбек менен Акылай, ийгилик каалайбыз сиздерге. Азыр кандай оюнда, кандай сезимдер менен күрөшүп аткан кезиңиз? Азыр сезимдер толкунданып атабыз. Утуш керек деген настрой. Жубайыңыздан спорттон утулуп атсаңыз, утулуп калсаңыз үйгө баргандан да коркот окшойсуз. Сабайт. Албетте эле тарс эткендин баары тамаша. Сабайт десе эртең элдин баары Алтынбектин инстаграмын жаадырып жүрбөсүн. Ийгилик, төргө узатабыз сиздерди. Келиңиздер, төрдөн орун алыңыздар. Аны эмесе биринчи таймашты баштайбыз. Биз катышуучуларыбызды артка чакыралы дагы шарттары менен тааныштырып өтөлү. Ардактуу түгөйлөр, келгиле. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү биздин оюндагы биринчи оюнубуздун реквизиттери даяр. Катышуучулар болсо бул тарапка келишти. Азыр оюндун шартын түшүндүрүп кетели. Оюндун шарты төмөндөгүчө. Бул оюн 120 секундка созулат.
жолдошуна атайын даярдалган шым берилет. Шымдын бир бөлүгүндө топ жармаша турган жери бар. Ошол жер аркылуу жерде жайылып турган теннис топторун колдун жардамы жок жармаштырып, тоскоолдуктардан өтүп, отургучтарда отурган жубайын жанына келет. Ал эми жубайы топторду ылдамдыкта кутушуга салыш керек. Топту эң көп чогулткан түгөй утушка ээ болот, же болбосо бир ачкычтын ээси болот. Анда эмесе, ардактуу мырзалар, бул шымдарды бестерге биринчиден тараталы. Ар бирөөңүздөргө бир модный, заманбап, саркеч сонун шымдар. Биздин кийиңиздер. Мырзалар, деги эле эркектин эң биринчи орунда турган жумушу үй бүлөсүн камсыз кылуу. Азыр канчалык деңгээлде жашоодо акча жакшы таба алат экенсиңер текшеребиз. Бул бир бөлүгү телевизионный проекттерден тапкан акчаңыздар, бирөөсү Инстаграмдан тапкан акчаңыздар. Бул четтен бири ар жак бер жактан кылып аткан проекттердеги акчалар. Анда эмесе шарттар белгилүү, оюнчуларыбыз даяр. Ушул таймашты баштайлы. Ким биринчи, ким экинчи, ким үчүнчү боло турганын чучугул аркылуу белгилүү болмокчу. Келгиле, мырзалар. Анда эмесе жигиттерди мен жаныма чукулураак чакырам. Бизде чучугулак атайын даярдалган кагаздар бар. Так, ким биринчи баштарын азыр аныктайбыз. Экранга көрсөтүп койсоңор болот. Ай, баракелде. Бир Алтынбектин үй бүлөсүндө биринчи Алтынбек оюну баштайт. Казакбаев, Акылай. Экинчи bizde. Бектурусенов Айзат. Үчүнчү bizde. Адил Урдинов жана Жаркын. Баарыбыз даярбызбы, телегөрүүчүлөр даярбы? Анда эмесе таймерди баштайлы. 3, 2, 1 баштадык. Хей! Кала берсе колдоп турабыз. Күч берип туруңуздар. 9 секунд калды. Эгер Стоп. Алла эсепке алынбай. Адил азаматсыз. Акыркысында өзүңүздөр байкадыңыздар да, дөңгөлөккө бутун салганды эле унутуп калды эле. Убакыт жетпей калды. Бирок убакыт жетпей калды. Браво! Жүрүңүз Жаркын, бизге чогуу күбө болуп туруңуз. Биз калыс түрдө чогулткан байлыктарыңыздарды санайлы. Комиссиядан өткөрөбүз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Бектурдун үй бүлөсүнөн өттүңөр, 49, 50, 51, 52, 53, 54 жана 55. Ошондо үчүнчү орунда Бектур Усенов менен Айзат келетат. 48 топ менен Адил Урдинов менен Жаркын 55 топ, Алтынбек Казакбаев Акылай 64 топ болду. Ай баракелде. Келиңиз көргөз аталдагы алгачкы ачкычтын жеңүүчүсүн Алтынбек менен Акылайды чакыралы. Келгиле бери. Сиздердин капчыгыңыздарда мына бул ачкычка дагы бир кадам, дагы бир ачкыч жакындадыңыз. Алкыш арнап коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюндагы биринчи ачкычтын ээлери дароо эле жубайыма берейин дейт. Куттуктайбыз. Түгөлөр таймашынын таттуу демерчүсү Буренкага чоң рахмат. Менден сиздерге сунуш. Чай менен буренканын рулетин бир дамдап көрүңүздөр. Адал таттуу сиздер үчүн. Түгөлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Фрунзе гипермаркеттер тармагына терең ыраазычылык билдиребиз. Фрунзе менен ар дайым арзан жана сапаттуу. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар.
Түгөйлөр таймашынын экинчи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Түгөйлөр таймашы бүгүнкү биздин жарышта экинчи оюнга келип жеттик. Экинчи оюнда болсо бизде айымдар аткарышмакчы. Азыр биз бул жерге биринчи күйөөлөрүн, мырзаларды чакырабыз. Тосуп алалы анда. Жейтер, келиңиздер. Мырзалар, ийгилик барыңыздарга биринчиден. Экинчи оюндун шарты менен түшүндүрүп өтөлү. 11 кутучанын ичинде түркүн жандуу жана жансыз нерселер катылган. Жубайлар көзү таңылган абалда колу менен кутунун ичиндегини табат. Жолдошу 120 секунд ичинде жубай канча кутуну туура табаларын так айтыш керек. Эгер жубай жолдош айткан санга тең же андан көп тапса, ошол эле учурда калган катышуучулардан да көбүрөөк болсо, ал түгөйгө ачкыч тапшырылат. Бирок ошол эле учурда эгерде сиз айткан санга так болбой калса, жетпей калса, анда ачкычка ээ болбой каласыздар. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Эми соодалашалы. Анда Адил мырза, сизден баштай берели. Канча дейсиз? Менин оюмча 7. Сиздин жубайыңыз 7 кутучаны табат 120 секундтун ичинде. 7 акыр коюңуз, 7. 7 мен акыр коюм. Бектур? Так, канча мен көп эле жашап көрөлекмин азырчы. Мен жакшы деле билбейм. 43 деп. Элердин атын деле унутуп калам кимдепчи. Эгер утуш үчүн Адил мырзаныкынан көбүрөөк айтсаңыз болот. Көбүрөөк айтсаңыз. Эгерде мен 7 десем, Алтынбек 15. Алтынбек көбүрөөк болуп калсын, Алтынбек алат. Анда 8. 8. Бирок караңыз. Сиз 8 дедиңиз. 7 болуп калса, албайсыз. Ошону дак билиңиз. 7 болуп калса, анда Адил мырзаны кутуп кетет. Алтынбек 5. Мен реалистмин деп. Ачык деп коюм. Жана бир ойлондуңуз. 5 туура болот дейсиз, Канча? Көрүнгөн жок, Сизде 120 секунд убакыт бар. Болушунча тезден тапканга аракет кыласыз. Анда эмесе, телекөрүүчүлөр, 3, 2, 1, башта. Башта. Ичине саласыз. Бул эмне болушу мүмкүн? Кармап көрсөңүз болот, даамдап көрсөңүз болот. Бул деген попкорн. Эң сонун кеттик астыга, кийинкисине бери көздөй. Бул болсо. Жыланбы? Жок, жылан эмес. Жок. Дагы бир. Көрүп көрүңүз. Убакыт. Акылай көзүңүздү ачып бериңиз. Көзүңүздү ачып бериңиз. Алтынбек келиңиз бери. Бул деген кадимки эле үлүл болчу. Жер болчу да. Кадимки топурак болду. Ошондо сиз попкорнду таптыңыз, коёнду таптыңыз, айнаны таптыңыз, 3 болду, Негизи Алтынбек 5 деп айткан, бирок 3тү таптык. Бирок негизи Алтынбек неге аз десе көрсө коркок экенин билген турбайбы? Тараканга жетпей калыңыз, Кудайга шүгүр жакшы болуптур сизге Акылай. 3, 2, 1. Баштадык. Мындай көрүп. Убакыт. Ай. Көзүңүздү ачып берсеңиз болот. Ачып берсеңиз болот. Адил, Бул келиңиз. деген бака болчу да, жөн эле бака болчу. Таракандан кантип корккон жоксуң? Тараканды Эң жаман көргөн таракандан негизичи. Ошондо келиңиз, чок эсептейли. Камырды таптыңыз. Бул атайын экзотика келген кескелдирик, бирок кыргызча которуп кескелдириктерди койдук дегеле, булар саламандралар, мына кескелдирик. Муну таппай калдыңыз, Камыр 1, гречка 2, самын 3. Бака табылган жок. Бул 4, Таракан 4, 5. Топуракка табылган жок. Айна 6, коён 7, попкорн 8. 3, 2, 1. Башта. Попкорн. Бери. Бери. Мессага. Ай, это коён. Коён. Жакшы. 2. Это порошок. Порошок. Айна. Топрак. Топрак. Лай. Ой, это улитка, үлүл. Үлүл. О. Блин.
Таракан. Жакшы. Мен жер үй-тамда жашаймын. Мен жер үйдө жашайм, таракан. Бака. Бака ке. Эй, эң сонун. Бул эме самын. Самын. Жакшы. Азыр кое туруңуз колуңузду. Колуңузду ачып койсоңуз болот. Андан кийинкиси. Гречка. Гречка. Это жанду, жансыз. Жанду. Жанду, сиз башталгандан бир эле кармап. Ай, балык. Ой. Жок. Таракан. Жок. Ящерица. Ошонун кыргызчасын айтып коюңузчу бир. Ящерица. Макул, кес келтирик. Кескелдирик, браво. Браво, эң сонун. Бул эмне экен? Эң коркунучу ушу. Мен жантам эле коркуп атам, өзүм тууралуу коркуп атам мындан. Камырбы? Туура. Бул деген камыр. Эме, мону тартқан аракет кылыңыз. Бул эмне? Бул эмне? Бул. Баш. Бектур, келиңиз. Келиңиз, ортого чакырабыз, көзүңүздү ача берсеңиз болот. Мен жер үйдө жашайм, эчтекеден коркпойм. 2 мүнөт дегеле. Коркунчалык эмес болчу. Корком. Ой. Ин-янь болгон турбайсыздарбы? Сиз азамат турбайсызбы? Кыйын турбайсызбы? Дачада өскөндө. Дачада өскөнсүз, э? Акта бар, үлүл бар. Мен дачамда өскөндө тамашкан. Дегеле туугандар. Экинчи конкурсубуздун жеңүүчүсү Бектур менен Бектурдун сүйүктүүсү Айзат болду. Алкыш арнап коюңуздар. Дагы бир ачкыч ушул үй бүлөгө кетет. Биринчи ачкычыңар менен куттуктайбыз. Албетте биздин Битакси компаниясынан атайын коюлган темир тулпарга бир шаг, бир кадам жакындадыңар. Мунуку эмес. Муну болсо анда бул машинени биякта алып калыш кыймат болмок. Түгөлөр таймашынын таттуу демерчүсү Буренкага чоң рахмат. Менден сиздерге сунуш. Чай менен буренканын рулетин бир дамдап көрүңүздөр. Адал таттуу сиздер үчүн. Түгөлөр таймашынын демерчилеринин бири болгон Фрунзе гипермаркеттер тармагына терең ыраазычылык билдиребиз. Фрунзе менен ар дайым арзан жана сапаттуу. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чи орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Азыр биз силерди жыргатайын дедик. Силердин жолдошторуңар силерге гүл ташыйт. Биринчи ушул конкурс баштаганга чейин айталычы, жашоодо жаркын айтып кеттиңиз, Адил сизге гүл береби мындай? Майрам болбогон күндөрү, туулган күн болбогон күндөрү, мындай эле гүл берген күндөрү болобу? Берет. Чын эле берет, э? Ооба. Биз да үлгү алышыбыз керек экен. Өзүңүз үйрөттүңүзбү, дрессировка кылдыңызбы же өзү башынан ушундай кылды беле? Башында көп берчү эмес, анан убакыт өтүп эми берип калды да. Анын үстүнө азыр балдарыбыз баягы гүлдү, коздукту көрүп чоңойсун, үйгө гүлдөрдү көп коелу деп анан көп алып келе турган болуп калды. Мага арнап алып келет, анан аны балдар да көрүп, баягы балдардын көзү коздукка тойсун деген максатта гүл көп келип калды. Эми бул жакта деген маселе булар Адил экөө үй бүлөдө эки болуп калбайбы? Кыздар 2 эгиз кызы бар. Андан соң эле сүйүктүүсү бар. Кыздардын батальону көбүрөөк болуп кеткендиктен Адил бир аз оңолуп келаткан тургу. Кол чаап коелу. Адил мырза менен чогулушуп атканыңар канча жыл болду? 7 жыл болду. Эң сонун. Башталгыч эле болсун, э? Эми жаңы үй бүлө. Гүл бергенге жетиштиби? Үйлөнгөндөгү гүлдү өзүңүз заказ кылдыңызбы же жок дегенде ошол гүлдү Бектур алып келдиби? Дружок алып келди. Дружок алып келди. Анда дагы Бектурга азырынча али бар турбайбы, э? Бектур,
Азыр мына бүгүн сон мүмкүнчүлүк болот сизге. Бияктан толтура гүл даярдап койдук сизге. Бектур Адил мырзадан эгиз балдарды кандай табыш керек, лайфхакты үйрөнбөй, биринчи гүл бергенди үйрөнүш керек экен. Акылай. Эми болгонду төкпөй чачпайсыз, ачыңыз сырларды. Берди буга чейин Гүл Алтынбек. 2 жылда 4 эле гүл алдым. Көрүп аткандар бар болсо, мындан үлгү албагыла. 2 жылда 4 эле гүл алдым дейт. Анын баарын бир эле күндөрү койгон жокпу? Жок. 2 туулган күн, 2 8-март окшойт. Же болбосо 6 айда бирден санап туруп, 6 айда. Андай болсо анда жакшы болуп кетпейби? 2 туулган күн, 2 8-март кой, гүл алып барбасам болбойт деп алып келет экен. Мына бүгүн сизге дагы деги эле гүл жагабы сизге? Гүл сүйөсүзбү? Же болбосо гүл алып келгенде ай койчу ушунун ордуна солуп калат дегендерденсизби? Жок. Гүл жагат, Жагат. Намёкту түшүндүңүзбү? Аз бересиз да. Эми шартты түшүндүрүп кетиңиз. Оюн шарты менен түшүндүрөбүз. Жолдошуна атайын даярдалган батектер берилет. Ошол батектердин жардамы менен бутун жерге тийгизбестен жубайына тиши менен гүл ташыйт. Жубайы 120 секундтун ичинде жолдошу канча гүл ташый ала тургандыгын так айтыш керек. Эгер жолдошу жубай айткан санга тең же андан көп гүл ташыса, жана ошол эле учурда калган катышуучулардан көп гүл ташыган болсо, ал бир ачкычтын ээси болот. Түшүнүктүү. Нерсе кеттик. Содалаш баштайлы. Адил Урдиновду байытып аткан, Адил Урдиновду бактылуу кылып аткан, Адилдин уруусун улантып аткан жаркын канча гүл ташыйт деп ойлойсуз? 7. 7. 7 болуп токтолуп. Деги эле бул үй бүлө 7 деген сан жакшы көрөт окшойт, Адил да 7 деди эле. Макул, 7. Жакшы, Бектур? 4. 4. Бектур 4 дейт го. Разы болом 4 гүлгө. 4кө разы болосуз, 4 гүл алып келип берсе, колдоп коюңуздар. Акылай. 5. 6 иде. Болгону 120 секунд убакыт бар. Анда колдо көрсөтөбүз. Даярсыз? 1, 2, 3, башта! Башыңыз созбоңуз. Аха, Азаматсыздар. Сизде 3 гүл болду. Келиңиз. 3 гүл. Негизи Адил жашоодо көп эле гүл ташыйт, бирок бүгүнкү биздин таймашта 3 эле гүлдү ташыганга жетишти. Адил, туалетте ойногондо мынча кыйын болгон эмес дейт эле, туалетте ойногондо кыйналдыңыз беле? Азыркыда кыйналган эмесмин. Азыр маселе сизде 3 гүл, жана албетте эле Алтынбек дагы 3 гүл алып келди. Экөөңүздөрдүкү тең болуп турат. Ошондуктан албетте эле бизде шартыбыз боюнча бир дагы конкурстан кийин ачкыч жок, эч ким калбайт. Тең болуп калды. Алтынбектин үй бүлөсүнө бир ачкыч, Адил Урдиновдун үй бүлөсүнө бир ачкыч кетет. Тең болдуңуздар. Келиңиз. Алтынбек мырзаны чакырабыз дагы. Ачкыч тапшырабыз, ачкыч. Эми бул бир аз адаттагыдан, сценарийден четке чыктык. Биздин берүүбүздө кут үйдөн кур чыкпайт демекчи, ачкыч кенен бир ачкычты Адилдин үй бүлөсүндө. Байкаңыз. Бир ачкычты Алтынбек мырзанын үй бүлөсүнө тапшырабыз. Биз ар дайым Кыргызстандын өндүрүшүн колдойбуз. Адалеттен жасалган даамдуу колбасалар ал халалдан сунуштайбыз. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган даам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү биринчи атамекендик такси Би-такси компаниясы. Би-такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би-такси компаниясы менен кызматташыңыздар.
Түгөлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Назик жаңы бисквит, жаңы жыттуу ичине салма. Буренка пирожные, мыкты сүттүн даамы, жеткиликтүү баа. Буренка таттуу татым. Түгөлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Фрунзе гипермаркеттер тармагына терең ыраазычылык билдиребиз. Фрунзе менен ар дайым арзан жана сапаттуу. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, түгөлөр таймашынын 4-чү оюнуна келип жеттик. 4-чү раунд бул чечүүчү бөлүк. 4-чү раундун шарттары менен түшүндүрүп өтөлү. Жубайна жолдошунан жалпысынан 240 секунд берилет. Бул конкурста баары чогуу катышат. Жолдошу 120 секунд, жубайы 120 секунд, 5 метрдеги чийинге туруп, баскетбол топторун шакекчеге салганга аракеттенет. Жалпысынан эң көп топ шакекке салган түгөйгө 3 ачкыч тапшырылат. Анда эмесе баарын ортого чакыралы дагы. Таймашты баштайлы. Алкыштардан коюңуздар. Мырзалар, кана келиңиздер. Ким 4-чү оюнду ким биринчи баштайт? Азыр такташып алалы, чечишип алалы. Деги биздин шартыбыз боюнча ушул көзүрмөмгө чейин 4-чү конкурска чейин эң аз ачкыч чогулткан түгөйлөр биринчи болуп баштайт эле. Бирок азыр бизде тең болуп турат. Бир түгөйдө Алтынбек сизде 2 ачкыч бар. Калгандарда бизден ачкыч. Ошондо экөөңүздөр чикилдешсездер. Анан уткан жуп баштап берсин. Утулган экинчи болот ошондо. 1 2 3. 1 2 3. Биз баштайбызбы? Сиз баштайсыз. Шарт түшүнүктүү эле болду, Бириңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 4-чү конкурс. Анда эмесе биз баштадык. 1 2 3. Я себе буду давать. Азырынча эчтеке жок. Поддержка керек экен, поддержка. Адил. Жок. Уктама жаным, уктама. Үйгө барып уктайсың. Азырынча 2 бойдон 3. 3 бойдон 3 топ кирди. Ай. Жакшы эле келип атат. Негедир кирбей атат. Опа. Санжар, сенден поддержка. Адил, мен сага ишенем, Адил. Адил, бутча Адил. Адил, ичпечи Адил. Тыштадым, брат, тыштадым. Токтоттум андай. Эй, 4. Менин колдом эле керек болуп аткан. 5. Бүтті. Адил. Жаман эмес. Адил мырза. Рахмат. 5 топту салды. Даяр болсак баштай берели ана. 1 2 3 кеттик. Оп. Алты. Дегеле баскетболдун шарты менен деле гоңтон кийинки гоңко чейин ыргытылган топ гоңтон кийин кирсе деле ал саналат. 6 топ болду ошондо. Жалпысынан 8 топ. Адил менен Жаркын 8 топ, Алтынбек менен Акылай 8 топ. Ал эми Бектур менен Айзатта 11 топ. Барыңар келгиле. Ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюндун, бүгүнкү биздин таймаштын жеңүүчүлөрү деп биз Бектурдун үй бүлөсүн таптык. Мына ошондой алкыштар менен 3 ачкычты Бектурдун үй бүлөсүнө тапшырабыз. Бектур жалпысынан ошондо бүгүн ачкычтардын Айзат эметкен да, байкадыңарбы? ачкычтардын коллекциясын чогултуп алды. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүздө ар бир катышуучубузга даярдаган демөөрчүлөрүбүздүн белектери бар. Таттуу демөөрчүбүз, буренкаларды тапшырууга уруксат этиңиздер. Катышуучуларды мүмкүн болсо астыраак чакырабыз дагы. Биздин мына ушул буренкаларды ар бир үй бүлөгө жубайларына алкыштар менен тапшырып коелу. Кана келиңиздер. Жубайларына дейт.
Баса белгилеп айтып кетчү нерсе, биздин берүүбүздө Кыргызстанда жасалып чыгарылган, Кыргызстандын өндүрүшүн биз өзгөчө колдойбуз. Андыктан дасторконуңуздарда буренканын таттуулары турсун. Албетте эле десерт менен чектелип калбастан эң дамдуу эт азыктары адал эттен, чын жүрөктөн жасатылып сиздер үчүн алып келип сип свежий бойдон тапшырып атабыз. Ал халал сода маркасынын сонун колбасаларын тапшырабыз. Кол чабуулар. Ал халал компаниясынын эң дамдуу, эң таттуу колбасалары биздин түгөйлөр таймашынын катышуучуларына чын жүрөгүбүздөн Дагы бир ирет сиздерге чын дилибизден ыраачылыгыбызды билдиребиз. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Ушуңуздардан жазбаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көз ирмемде бизге бөлүнгөн мүнөт соңуна келди. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жумага чейин сак саламатта туруңуздар. Бул түгөйлөр таймашы, көрүшкөнчө.